Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Алла таала мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салам болсун. Бүгүнкү сөз жубай тандоо боюнча кыскача айтабыз. Жубай тандоодо эч кандай жаңылыштык кетирбөө керек. Жаңылыштык кербөө үчүн башкалардан сабак алуу керек, кеңеш угуу керек. Жана китептерден окуш керек. Жубай өзүбүзгө абдан жаккан, мамилеси сырткы ички келбети баардыгыбызга баардыгы төп келиш керек да. Айталы деген сөз биздин айылда 56 жаштагы Эмил деген байке бар. Ал Чаек айылында турат, Жумгал районунда, Нарын областында да. Ошого айым издеп атабыз. Эжелери болсо 35 жаштан өйдө чала берсеңиздер болот. Өзү ачык айрым жүргөн, бою узун, көптөн бери намазда жүргөн, мечиттерге барып турган, даваттарга чыгып турган байке да. Колдон келсе диндар айым болсо абдан жакшы болот. Эми намаздан алыс болсоңуз деле, бирок ниетиңиз болсо, сиз деле болосуз да, сиз деле жарайсыз. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Бат эле үйрөнөбүз, туугандар. Мындайда адамдарга көпүрө болуп калалы, жубайлуу болуусуна кимдир бирөөнүн күйөөлүү болуусуна себепчи болуп калалы. Бир адам болсо дагы, туугандар. Эмил байке ачык айрым жүргөн байке, айта турган сөздү ачык эле айтат. Эч кандай тартынбайт. Шайыр да, ошондой айымдар болсо дагы жакшы болот деген ойдобуз. Номерин айтып коелу: 0703 924 468. Номерди кайталайм: 703 924 468. Күзүндө 4 айга даватка чыгайын деген жакшы ниетте, Кудай буюрса. Ар кандай жумуштарда, курулушта иштеп, тирилигин кылат. Эч кандай тартынбайт. Сиздер менен жакшы эле маанайда, жакшы эле пикирде сүйлөшөт деген ойдобуз да. Жалгыздык жаратканга гана жарашат деп айтышат аалымдар. Албетте ошондой. Эгерде, урматтуу айымдар, эгерде сиздерде байлыгыңыздар болушу мүмкүн, же болбосо багып аткан кызыңыз, же болбосо уулуңуз болушу мүмкүн да. Анан ал убакыт өтө берет, билинбейт экен да. Бар нерсенин баркы билинбейт. Анан ар кандай болуп калышы мүмкүн экен да. Сиздин уулуңуз өзүнчө бөлүнүп кетеби, же аял алып калабы? Ар бирибиз өзүбүздүн жумушубуз менен алек болуп калабыз. Ошондой учурда сизге эрмек керек болот, сизди көтөрө турган, сизди эркелете турган, сизге каражаттап, сизди бага турган адам керек болот да. Ошол учурду элестетип коюш керек алдын ала. Анан тартынбаш керек, коркунучту жеңиш керек да, туугандар. Бул коркуу адамды көп нерседен кайтарып коет, тартып коет да. Канчалаган айымдар жакшынакай күйөөлөрдөн, жакшынакай балдардан кур калып атышат. Ошондой эле канчалаган эркектер өзүнүн теңдүү кыздар менен, аялдар менен тааныша албай калып атышат да. Мунун баары эмнеден? Коркуудан болот, тартынуудан болот да. Бул жерде эч кандай тартынуунун кереги жок да, уялуунун кереги жок. Сиз жакшы нерсени кылып атасыз да, жакшы баскычтарды кылган жатасыз. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү: үй бүлө куруп көбөйгүлө дейт да. Мен кыяматта үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам дейт да. Ошого аялдар, эркектер бул бойдокчулук менен ооруп жүрө бербейли да. Көп күнөөлөрдүн эшиги ачылып калат экен. Көп кыздарды карап күнөөлөр кетет экен. Аялдар деле ошондой көп ойлору эркектерге болуп, көңүлсүздүк болуп, эч кандай мындай жашоонун кызыгы жок калбасын да, туугандар. Ошого негизи бул дүйнөдө ар бир адам өзүнүн жубайы менен, теңи менен жашоосу керек да. Биз үйлөнөбүз, жакшы ниеттебиз, бирок кичине кечигет экенбиз да.
ошо кечикпегендин аракетин ата-энеси көрүш керек, бир туугандары, байкелери көрүш керек да. Аял киши айта албайт көбүнчөчү, турмушка чыгам депчи. Мындай ар кандай намектор менен кылабызбы, жакшы тилин таап, көңүлүн көтөрүп, турмушка узатабызбы, айтор ойдок калбасын да туугандар. Көп хадистерди окуйлу, көп Курандарды окуйлу, өзүбүздү дин жагынан, дүйнө жагынан, илим жагынан байыталы да. Анан жалаң эле сиздин кызыгыңыз, сиздин эрмегиңиз күйөө болуп калбасын да, анда күйөө да качып кетет, күйөө да тажайт да. Эркек деле ошондой. Жалаң эле ошо аял менен эле болсо болду деп анан жумуштун баарын таштап койбош керек. Өзүнүн бир хоббиси болуш керек, өзүнүн бир жумушу болуш керек, алаксый турган, көңүлүн көтөрө турган. Баардыгын иштеп, өз убагында, ордуна коюш керек да. Анда эмне кылабыз туугандар? Ушул номерге чалабыз. WhatsApp номерине жазсаңыздар болот. Же болбосо биздин деле WhatsApp номерибизге уялсаңыздар, жазсаңыздар, мүнөзү жөнүндө дагы суроолор болсо бизге кайрылсаңыздар, биз жооп алып беребиз. 2 баласы бар, ал өзүнүн балдары эмес, өзүнүн күйөө баласы менен карындашынын балдарын багып алган. Алар өзү менен өзү, бирөөсү студент, улуусу, кичүүсү 10-класс мектепте окуйт. Ал Эмил байке өзүнүн апасы менен турат, чогуу турат. Сиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.